Санариптештирүү аркылуу элет менен шаар коомчулугунун ажырымдарын кыскартуу Билим берүү министрлигинде DG конуш долбоору сунушталды. Белгилүү болгондой, жарандарда санарип көндүмдөрдү калыптандырып, чарба жумуштарын жеңилдетүү жолдору үйрөтүлөт. Айтсак, айылдагы өспүрүмдөрдүн мектептен кийинки убактысын үй айыл чарба жумуштарына жумшабастан, ал сааттарды билим алууга, ийримдерге катышууга болот. Долбоор координаторунун маалыматында элет элинин 9% санариптик көндүмдөрү бар. Жашоочулардын калган бөлүгүнүн багыттагы сабаттуулукту арттырууга багытталат. Айыл, район, шаарларда жаштар үчүн IT курстарын ачуу пландалган. Анын бүтүрүүчүлөрү элетте өндүргөн айыл чарба азыктарын интернет аркылуу чоң базарларга сатуу жолдорун үйрөнүшөт. Бул өз кезегинде айыл калкынын кирешесин арттырат дешет эксперттер. Долбоор Евросоюз менен Эстониянын аялдардын жана жаштардын санарип сабаттуулугун жогорулатуу борбору аркылуу ишке ашырылат. Санарип көндүмдөр бул деген эң негизги нерсе элет коомчулукта үйрөтүү зарыл, кыргызча курстарды ачуу зарыл, жана кандайдыр бир кыргызча интернетте платформаларды колдонуу зарыл.